Эми ушул маалыматтын баарын алгандан кийин сизде күмөн саноолор болушу мүмкүн. Ошол күмөн саноолор боюнча сүйлөшүп кетели. Бул иш колуман келеби, келбейби? Кыла албай калсамчы кандай болот деген ойлор келиши мүмкүн. Бул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Чындап эле кандай гана ишти баштабаңыз, буга чейин жасабаган иш болсо, сиз сөзсүз түрдө ушундай ойлор келет, сөзсүз түрдө күмөн санайсыз, туурабы? Азыр эстеп көрөлү, бул азыркы сиз иштеп аткан ишти жаңы баштаганда кандай күмөн саноолор болгон? Колуман келбей калат окшойт, кыла аламбы, кыла албаймбы, чындап эле жасай аламбы, чындап эле азыркы кызматты мен жасап кете аламбы деген ойлор келген. Велосипед тебүү, автоунаа айдоо, мунун баарын сиз биринчи жолу жасаганда сизде күмөн саноо болгон. Алгачкы окуу жайына өтүп атканда экзамен тапшыруу, алгачкы сессиялар тапшыруу, мунун баары сиз үчүн башында коркунучтуу болгон. Колуман келеби, келбейби, кыла албай калат окшойм деген ойлор келип турган. Ошондой эле автоунаа үйрөнүүдө, мисалы үчүн жайталы торт, тамак аш жасоодо башында болбой калды, кыла албай калдым, эмне болот эми, кантем деген ойлор келген. Мисалы үчүн автоунаа айдоодо эми ушунун баарын жасап жетишиш керекпи? Ролду кармап, скоростьту башкарып, педальдерди башкарып, знактарды, белгилерди көрүп, ошондой эле адамдардын алыспы жакынбы көрүп, автоунаалардын туурабы туура эмеспи, алыспы жакынбы, ушунун баарын кантип жетишем деген ойлор келген, туурабы, башында биринчи жолу жасаганыңызда. Бирок кийин 30 жолу, 40 жолу, 50 жолу көп жолу жасаганыңызда, көп жолу айдаганыңызда сизде эмне болду? Ушунун баарын сезе баштадыңыз. Ал эми 1 жыл, 2 жыл айдагандан кийин сиз ойноп айдай баштадыңыз. Жада калса, сөзгө да алаксыбастан экөөнү тең жетишип айдап калдыңыз, туурабы? Мына дал ошондой болот. Бул иште да ошондой эле, башында баштаганыңызда көп иштер кыйын болуп көрүнөт, көп иштерди жасай албай башында кыйналып үйрөнөсүз. Бирок үйрөнүп алгандан кийин сиз ойноп жасап каласыз бул ишти. Ошол себептен сизге чындап башка жашоо керек болсо, чындап сиз дагы 30 миң, 50 миң, 60 миң, 90 миң акчалар тапкыңыз келсе, анда албетте буга үйрөнүп алганыңыз оң болот. Жана буга үйрөнүп алыш үчүн бизде бүт керектүү сабактар, видеолор, ошондой эле кураторлор бар. Жана сиз менен бирге өсүп кетип аткан адамдар бар. Ошолор менен бирге, команда менен бирге болуп атып, сиз оңой эле тез үйрөнүп аласыз деп ойлойм. Жана ошондой эле эсиңизде болсун, биз жардам берип үйрөтүп турабыз. Мен компьютерди билбейм да деген нерсе болушу мүмкүн. Сизде компьютер же ноутбук же планшет болсо, бул эң сонун, буларды билсеңиз эң сонун, бирок билбесеңиз да бул эч кандай тоскоол келтирбейт. Бул эч кандай ишиңизди өтө катуу артка тартпайт. Бир-аз тезирээк болмок булар бар болсо, бирок булар жок болсо, бизде канчалык адамдар уюлдук телефон менен эле иш жасап атышат. Уюлдук телефон менен эле директор деңгээлдерине чыгып атышат жана 30 миң, 50 миңге чыгып атышат. Жана биз айткан адамдардын көпчүлүгүндө компьютер, ноутбук, планшет болгон эмес баштаганда. Кийин директор болгондон кийин кээ бирлери алып алышты, кээ бирлери алышпай эле иштеп атышат дагы деле. Бул фирма алдап койсочу, айлык төлөбөй койсочу деген ой болушу мүмкүн. Чынында эгерде сиз бизди төлөйт деп ойлосоңуз, биз айлык төлөбөйбүз, чынында компания төлөйт. Кандайдыр бир деңгээлге келгенде сизге айлык төлөнө баштайт. Ошол айлыкты алгачкы кичинекей айлык болгондо сиз заказ жазганда эле сизге ушундай айлык чыкты деп чыгып турат. Ал эми чоңураак айлык болгондо сиз албетте банкта счет ачасыз, мунун баарын биз үйрөтөбүз. Сиздин банктагы счетуңузга акча таштай баштайт. Ошол себептен сизге эч ким колуңузга акча бербейт, сиздин банк счетуңузга таштайт. Бул официалдуу түрдө болот бүт нерсе. Анан ошондой эле компания сизге эч убакта төлөбөй койбойт. Төлөбөй коюу компания үчүн бул өтө жаман нерсе. Анткени компания азыркы учурда 20 жылдан ашык иштеп атат. Эгерде сиз ушунча жылдан бери компания кимдир бирөө төлөбөй койсо, анда албетте биз бул боюнча укмакпыз. Канчалаган адамдар угуп бул бизнестен кетип калмак, компания банкрот болуп жабылып калмак. Демек төлөп келатат, ошол себептен адамдар иштеп келатат, ошол себептен адамдар реклама ишин жасап келатышат. Сизде деле ошондой эле болот. Тескерисинче биз үчүн дагы сиз канчалык тезирээк айлыкка чыгып, канчалык сиз тезирээк жакшы акчаларды кармасаңыз, ошончолук көп адам дагы бул ишке ишенип, дагы бул бизнеске ишенип, ошондой эле дагы көптөгөн адамдарды кырдаар кылууга иштей башташат. Ошол себептен биз үчүн да, компания үчүн да сиз тезирээк акчаларга чыгып, тезирээк акчаларды кармаганыңыз эң керек нерсе. Ошондой эле сиз дагы жакшы оборотко чыкмайынча, бизге дагы сиздин оборотуңуздан жакшы акча түшпөйт да. Сиздин оборотуңуз аз болгондо бизге өтө аз түшөт. Ал эми оборотуңуз чоңоюп көп болгон сайын бизге да жакшы акча түшө баштайт. Ошол себептен сиз менен биз душман эмес, биз сизди мөмө жемиш кылып жебейбиз. Тескерисинче биз сиз менен партнербыз. Сиз канчалык өссөңүз, биз дагы ошончолук өсөбүз. Ошол себептен шериктешбиз да, ошол себептен сизге айлык төлөбөй койбойт эч ким. Кийинки күмөн саноо бул адамдар аз болуп калсачы, эч кимди каттай албай калсамчы, эч кимди кызыктыра албай калсамчы деген ой болушу мүмкүн. Албетте башында сизде ошондой проблема болот. Мындан коркпоңуз, мындан шек санабаңыз. Бул бардык адамдарда болуп келген. Менде да бул нерсе болгон, башында адамдар аз болгон. Анан деги эле бардык бизнестер, бардык чоң ишканалар башында баштаганда 2 адам, 1 адам, 3 адам болуп гана башталган. Газпромда 1 адам болуп башталган. Шоро компаниясы дагы 3 адам менен башталган. Ошондой эле биздин мына бриллианты командабыз дагы, бизде Фабиликтеги бизнесибиз дагы 2 адам болуп баштаганбыз биз. Азыркы учурда 10 миңге жакын адам бар. Мына көрдүңүз, 7 миңден 10 миңге чейин адам, жакын адам бар. Ошонун арасында мен ойлойм 4-5 миң чындап бир нерсе продукция алып,
колдонуп турушат тез. Ушул уюмдагы бизде 2 адам болуп баштаганбыз. Башында көптөгөн адамдар кызыкпай катталган эмес. Бирок акырындык менен бизде жөндөмдөр пайда баштады, биз үйрөнө баштадык, колубуздан келе баштады. Ошондой эле мына башка бизнести да көрөлү. Биздин мына экинчи негизги бизнесибиз бар. Көптөгөн 7-8 бизнестин ичинен бирөөнү тандап алдык, калгандарын жаап салдык. Мына сулуулук салонубуз бар. Шаарда 2 чоң сулуулук салонубуз бар. Аты чыккан 27 кишиге жакын адам иштейт. Бирок биз бул салонду баштаганда кичинекей 2 адамдан турганбыз. Мен жана жубайым Дария, жана бир чач мастерибиз болгон. Ал чач мастерибиз дагы 1 ай иштебей Россияга кетип калган, эч ким жок калганбыз. Ошентип экөөбүз бул бизнести баштаганбыз. Аракет кыла бергенбиз. Башында жаңы чач мастерлерди алып келип ошолор менен иштеп аттык. Албетте алардын жөндөмү анча болбой атты. Көптөгөн кардарлар наразы болгондор болот. Биз ага карабастан Дариянын деле макияжы өтө күчтүү эмес болчу. Өтө жогорку деңгээлде профессионалдык эмес болчу, бирок жакшы жасачу. Ошого карабастан биз аракет кыла бердик. Дариянын макияжы да сонун боло баштады. Бара-бара элге таанымал боло баштадык. Акырындык менен мастерлерди да үйрөтүп, алардын деңгээлин өстүрүп отуруп, акырындык менен биз шаарда эң бир күчтүү командаларга айландык. Ошол себептен сиз азыркы учурда мен адамдарым аз болуп калсачы десеңиз, эч коркпоңуз. Негизги нерсе сиз баштап алсаңыз, акырындык менен сиз бул иштин баарын үйрөнөсүз. Бизде бүт видеолор, сабактар бар, жана биз тажрыйбабыздан тынбай бөлүшүп турабыз. Ошол себептен сиз дагы биз жеткен ийгиликке сөзсүз түрдө жете аласыз. Мына ушинтип иштеп отуруп, мына биз акыры аягы 4 жылда 27 адам айланды биздин бизнесибиз. Ал эми фабрик бизнесибиз болсо, бир убакта биз 4 жыл бою башка бизнестерди дагы экинчи булак кылып коюп коелу деп иштеп жүргөндө, бизге фабрикте мына мурункудай иштебей калсак дагы айлык акча түшүп турду. Көрдүңүзбү, кандай сонун бизнес. Ошол себептен мындай бизнестин ээси болуш үчүн, мындай бизнесте акча түшүп туруш үчүн, 50-60 миң түшүп туруш үчүн албетте башында адамдар аз болсо да чыдап иштеп коюш керек болот. Эми сизге суроо, кайсы вариантты тандайсыз? Мына сол жактагы акча аз вариант тандайсызбы, же акча көп вариант тандайсызбы? Кандай жашоону каалайсыз? Дайым бир нерсени алайын дегенде, бир автоунаабы, кийим-кечеби, квартирабы бир нерсени алайын дегенде кошелегиңизде акча жок деп өзүңүзгө наразы болуп, жашоого наразы болуп, Кудайга наразы болуппу, же мамлекетке наразы болуп жашаганыңыз келеби? Же болбосо оң жактагыдай өзүңүздүн астыңызга план коюп алып, каалаган акчага жеткиңиз келеби? Эгерде сиз азыркы учурда аз айрыкка иштеп аткан болсоңуз, же болбосо кожоюндан айлык алып аткан болсоңуз, же болбосо азыркы бизнесиңиз сизге аз акча алып келип аткан болсо, анда балким ушул бизнес сизге кошумча чоң акча алып келип баштайт. Азыркы бизнесиңизде же айлыгыңыз азыраак болуп атса, балким ушул бизнесте сиз андан 2 эсе, 3 эсе акчаларды таба баштайсыз. Эми сизге суроо, сиз дайым бирөөдөн акча сурап, мага айлыгымды качан көтөрүп берер экен, качан айлыгыма айлык кошор экен деп күтүп жүрүп жашагыңыз келеби? Же болбосо өзүңүздүн астыңызга план коюп алып, биз үйрөткөн сабактарды көрүп, өз бизнесиңизди ачып нолдон 50-60 миң акчага чыгып алгыңыз келеби? Сизге кайсы жашоо жагат? Мына жолдошуңуздан, айталы ата-энеңизден, же болбосо сизге айлык төлөгөн кожоюнундан акча сурап жүрүп өтүп кеткиңиз келеби? Же болбосо оң жактагы мына адамдардын жашоосундагыдай көбүрөөк акча табып, көбүрөөк өзүңүз каалаган акчага пландаштырып алып, ошо акчага жеткиңиз келеби? 50 миң, 60 миң, 100 миң, 200 миң сомдорго умтулуп отуруп, ошо акчаларга акыры аягы жеткиңиз келеби? Мына биз менен иштешкендердин, жана биз айтып кеткен окуялардагы көптөгөн адамдар оң жакта тандагандыктан алар ийгиликке жетти. Сиз албетте өзүңүзгө өзүңүз жооп берип көрүңүз. Кандай эс алууду көргүңүз келет, кандай жашагыңыз келет? Какая зарплата, такой отдых дейт. Кичинекей зарплатанын айынан сиз кичинекей жерлерде же ысык көлдөн башка жерди көрбөй, же кыялданып башкалардын барганын эңсеп коюп жүрө бергиңиз келеби? Же болбосо качан мени компания, качан мени жетекчим командировка жөнөтөт экен деп күтүп жүрүп өтүп кеткиңиз келеби? Же болбосо мына оң жактагыдай мына бизге окшоп Туркия, Египет, Таиланд, Сингапур, Хайнань, Кипр, ошогон сонун экзотика мамлекеттерде болгуңуз келеби? Сонун пляжда эс алып, сонун мыкты курортторду эс алып, мыкты жерлерди эс алып, мыкты тамак аш, башкача экзотика жашоолорду көрүп келиңиз келеби? Эгерде ушул сиз оң жакты тандаган болсоңуз, анда албетте бул бизнес сиз үчүн. Нолдон баштап отуруп ийгиликке жетсеңиз болот, жана нолдон баштап отуруп бул бизнести үйрөнүп алып, сөзсүз түрдө ийгиликке жетсеңиз болот. Балдарыңыздын кандай жашоосун каалайсыз? Алардын мына каникулдарда, эс алууларда дайым сизге оор жумуш жасашып, дайым ушул тажатма иштерди жасап жүрүп, ушинтип балалык кезин өткөргүсүн каалайсызбы? Же болбосо сиз аларды мыкты жерлерде окутуп, мыкты окуучуларга окутуп, мыкты тарбия берип, мыкты мамлекеттерди көрсөтүп, башкача жогорку деңгээлдеги жашоолорду көрсөткүңүз келеби? Эгерде сиз оң жакты тандаган болсоңуз, анда албетте бизге кошулуңуз, биз менен бирге бул бизнести баштаңыз. Бизде мына азыркы учурда мына Фабилик компаниясына катталып, сиз дисконт алсаңыз болот, жана белектерди алсаңыз болот. Ошондой эле интернет аркылуу онлайн консультант болуп иштеп отуруп, интернетте карьера жасасаңыз болот, жана жакшы айлыктарга чыксаңыз болот. Чет өлкөлөргө саякаттарды алсаңыз болот. Жазылуу катталуу акысыз, бирок айта кетчү нерсе, сиз катталганда өз алдынча катталбаңыз. Fabilik.com сайтына катталбаңыз, жана Фабиликтин офистерине барып катталып албаңыз. Эгерде сиз өз алдынча катталчу болсоңуз, же офиске барып катталчу болсоңуз, анда сиз Бриллианты командасына тиешеси жок болуп каласыз. Биз Бриллианты командасын негизген адамдарбыз, жана бизде гана 400гө жакын видео бар. Мына ушул 400гө жакын видео сизди үйдөн отуруп 50-60 миң сом
айрыкка жеткенге бүт шартты түзүп койдук. Ошол видеолорду көрүп отуруп сиз ийгиликке жетсеңиз болот. Ошон үчүн биз бүт шарттарды түзүп койдук. Бүт иштин сырларын үйрөтөт. Ал эми сиз Фабиликтин офисине өзүңүз барып катталчу болсоңуз, же болбосо интернеттен өзүңүз катталып алсаңыз, анда сиз башка командаларга түшүп каласыз. Кыргызстан боюнча азыркы учурда кыргыз тилинде шунчалык көп видео, сабактар, тынбай сабактар өтүлүп турчу, тынбай сизди үйрөтүп турчу сабактар бизде гана бар. Ошол себептен башка командага түшпөшкө аракет кылыңыз. Ушул видеону сизге ким берген болсо, ошол адам аркылуу катталыңыз. Бизде гана толук кыргыз тилинде система бар. Азыркы учурда орус тилинде да пайда боло баштады бизде. Жана өзбек, казак, түрк тилдерде да жакын арада пайда боло баштайт. Ошол себептен биз менен Бриллианты командасы менен бирге болуңуз.